Кичинекей балаңызга кыйкыра берсеңиз эмне болот? Сиз билбешиңиз мүмкүн, бирок 3-4 жашка чейинки балага дайыма кыйкыра берсеңиз, анын мээси шок абалга келет. Бул ачуулануу же кайгы эмес, биологиялык стрессти билдирет. Ал анын ички дүйнөсүн бузат. Кичинекей баланын мээси кыйкырууну иштеп чыгууга даяр эмес. Ал сөздөрдүн маанисин түшүнбөйт, бирок үндүн тону, коркунучу жана сиздин эмоциялык абалыңызды так сезет. Ал үчүн кыйкыруу бул кооптуу абал. Кыйкыруу учурунда баланын организминде кортизол жана адреналин бөлүнүп чыгат. Ал жолборстон коркуп качып жаткан Бул анын нерв системасын бузуп, сүйлөө жана өзүн өзү башкаруу зоналарды өчүрөт. Баланын мээси мен кооптонуп жатам деп кабыл алат. Апам урушуп жатат, мен туура эмес кылдым деп түшүнбөйт. Ошол үчүн бала түшүнөт деп кыйкырбаңыз. Балаңызга көп кыйкыра берсеңиз, баланын эмоциялык интеллектин калыптандырууга терс таасир берет. Ал өзүн түшүнүүнү үйрөнбөйт, сезимдерден коркот. Балада кээде тескерисинче кыйкыруу менен же агрессия менен пикирин билдире баштайт. Анан чоңойгондо өзүбүз ой бул укпайт, каяш айтат деп чыгабыз. Кырып чоңойткон бала акырын сылык сөздү укпай калат, себеби мээси каттуу сөзгө көнүп калган. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, кичинекей балдарга көп кыйкырылган балдар келечекте көптөгөн тынчсызданук, уйкусуздук, жүрүм-турум көйгөйлөр жана өзүн баалоодо кыйынчылыктар менен күрөшүшөт. Стресстеги чөйрөдө чоңойгон балдардын мээси окуу, көңүл буруу жана сүйлөөгө жооп берген аймактары аз активдүү болот. Бул баары баланын капризный болгон эмес, а мээнин коргоочу реакциялары.